Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 7 сабак, сабакка даярдануу жана кызыктуу өтүү жөнүндө усулдук сунуштар. Слайдты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мугалимдер үчүн өтө баалуу кеп кеңештер. Жакшы бир сабакка чыгармачыл мугалим көп күндөр, жылдап даярданат. Ал үчүн биринчи окуу китеби, экинчи илимий китеп, үчүнчү методикалык китеп, төртүнчү гезит журнал, бешинчи телерадио турмуш практикадан материал чогултуп системага салат. Алтынчы бүгүнкү күн, жети келечек, сегизинчи актуалдуу проблема менен байланыштырып билим берет. Демек, урматтуу кесиптештер, жакшы бир сабакка даярданууда мына ушул агай айтып кеткен 8 кеңешти эске ала жүрөлү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сабакты кызыктуу өтүүдө агайдын сунуштаган экинчи усулу. Ар бир сабактын тема билим баалуулугун таап, ошону окуучуларга жеткирет. Сабакка даярданууда теманы анализдөөгө өзгөчө маани берет. Негизги бөлүгү окуучулар түшүнүү, өздөштүрүүсү кыйын болгон бөлүгү. 2-4 даражалуу бөлүгү окуучулар өздөрү окуса түшүнө ала турган бөлүгү. 2-3 жолу кайталап доскага жазып, чийип, анализ, синтез кылып айтпаса, билбей турган бөлүгүн таап жеткирүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сабакты кызыктуу өтүүдө агайдын 3-чү сунушу. Окуучулар билиши керек болгон бөлүгү. Эстеп калуусу, жасай билүүсү, айтып көрсөтө билүүсү, кийинки билим алуусу, турмушта керек болуучу бөлүгү жана башкаларды бөлүп, белгилеп айтып, эскертип кетүү, көрсөтүү зарыл. Демек, урматтуу угармандар, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, көбүнчө сабактарда мына ушулар көп бөлүнүп баса белгиленбейт экен. Негизгиси бөлүнбөйт. Ошон үчүн окуучулар баарын бирдей кабыл алат же кабыл албай калат. Түшүнбөйт, акылы жетпейт. Эстеп калуу, билүү үчүн эң биринчи кезекте негизгиси бөлүнүп, так ыкчам көрсөтүлүшү керек экен. Сабак өтүүдөгү көңүл буруучу 4-чү сунушка көңүл буруңуздар. Теманы түшүндүрүүдө китепте билимдин башка булагы менен иштөөдө аларды анализдеп, синтез кылып берсе жакшы болот. Эң негизги теманы анализдөөдө көңүл буруучу нерсе кайсылар? Бул негизгиси эреже, закон, аныктама, башкы идея, окуя, бөлүм, багыт, максат, милдет, корутунду, жыйынтык, ошондой эле теманын пайдасы, зыяны, мааниси жана башкаларды ыраттуулук менен бөлүп табуу, системалаштыруу керек. Демек, урматтуу кесиптештер, жогоруда сиздер сабакка даярданууда жана кызыктуу өтүү үчүн кыскача усулдук сунуштар менен тааныша алдыңыздар. Мына ушуларды доскада бир сөз менен, термин менен ыраттуу жазылса, китептен бөлүп көрсөтүлсө, окуучулардын эстеп калуусуна эң жакшы таяныч болот экен. Сабакты кызыктуу өтүүдө Ачпок схемасын дагы пайдалансаңыздар болот. Ушул эле каналдан Акыл эмгегинин маданияты китебинен жазалган номер 6 сабакты көрсөңүздөр болот. Ачпок схемасы тууралуу кененирээк маалымат берилген жана бир нече предметтен жасалган мисалдар менен көрсөтүлгөн. Сабак өтүүдө, тема түшүндүрүүдө окуучуларды да көңүлүбүздө группаларга бөлүп алсак жакшы натыйжасын берет. Биринчи, бир жолу айтканда түшүнүүчү окуучулар. Экинчи, ар түрдүү 2-3 жолу түрдүү ыкмада айтып, көрүп, жасатканда түшүнүүчү окуучулар. Үчүнчү, татаал теориялык маанисинде түшүнүүчү окуучулар. Жөнөкөйлөтүп айтканда түшүнүүчү окуучулар. Көңүл бөлүп, эскертип, көңүлүн топтоп туруучу окуучулар. Мына ушулардын ар бирине өзүнө ылайык келген сөз, мисал менен түшүндүрүп жеткирүү зарыл. Урматтуу кесиптештер, үй тапшырмасын бергенде да мына ушуларды эске алып, дифференциалдуу тапшырма берип суралса дагы эң жакшы натыйжасын берет. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Агайдын сабакка даярдануу жана кызыктуу өтүү жөнүндөгү сунуштары менен тааныша алдыңыздар. Кандайдыр бир суроолор жаралса, комментарийге жазып коюңуздар, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.